Өлкөдө коронавирустун жаңы учуру катталган жок. Ал эми Жалал Абад облустук ооруканасында дарыланып жаткан Сузак районунун коронавирус аныкталган 3 тургундун абалдары учурда канааттандырарлык. Дене табы туруктуу, жөтөл абалдарынын начарлоосу жок. Дагы 3 бейтап адистердин көзөмөлүндө. Алардын ичинен 2 кишинин коронавирус инфекциясына алынган анализдери таза чыкты. Бирөөнүн жыйынтыгы чыга элек. Бүгүнкү күндө алардын баягы симптоматикалык лечение алып атат. Оорулору бүгүнкү состояниясы катуу эмес. Температурасы болбой бардык контролдо жатышат. Берки үчөө дагы аларды ошол 6-нын 2-өсүнүн эч кандай клиникалык признактары жок. Аларда да вирусту такталган эмес. 3-көчө жаңы келди, анын температурасы бар, алда симптоматикалык лечение алып атат. Жаңыланган маалымат боюнча Сауд Арабиядан Кыргызстанга 135 эмес, 144 адам келген. Анын ичинен 142 адам табылып, анализ алынган. Учурда алар изоляцияда. Самолетто 144 киши бар экен. Ошонун ичинен 142 аныкталып, Кыргызстанда обсервацияга жатылды. 2 киши Өзбекстанга чыгыптыр. Аларга болсо биз азыр МИД аркылуу бердик. Ошол 142 кишинин бүт анализдери өттү. Анын ичинен жана 3-өө бүгүнкү күндө положительный, калганы отрицательный. Өлкөгө чет мамлекеттен келген 386 адам, андан сырткары коронавирус аныкталгандар менен чогуу келген. Бардык жарандар обсервацияда жатат. Ал арада 12 март күнү умра сапарынан келген зыяратчылардын кайсы облустан экени да белгилүү болду. Баткен облусунан 8 адам, Жалал Абад облусунан 48, Ош облусунан 63, Чүй облусунан 4 адам, Нарын облусунан 1 адам, Бишкек шаарынан 19, Ысык Көл облусунан 1 киши барган. Учурда Сузак районундагы кырдаал өзгөчө көзөмөлдө турат. Анын алкагында районго кирген жана чыккан автотранспорт каражаттары дезинфекцияланууда. Ооруканаларда жана Манас аэропортунда болсо күнү-түнү нөөмөттөгү дарыгерлер иштеп жатат. Жалал Абадка коронавирус жуктурууга шектелген учурду аныктоого жергиликтүү тургундарды тиешелүү анализдерден өткөрүү үчүн облуста 2 мобилдүү лаборатория иштөөдө. Жалпысынан коронавирус боюнча 1987 изилдөө жүргүзүлдү. Тесттер жана реагенттер жетиштүү. Азыр атайын бизде дагы 2 мобилдүү лаборатория бар болчу. Ошону дагы азыр даярдап жатабыз. Ушу Жалал Абадка да ошол мобилдүү лабораторияны койгонго. Бүгүн Бишкектен реагенттер келсе, менимче эртеңден баштап аякта дагы анализдерди алып, ачерде да иштей алып барганга азыр даярдыкты көрүп жатабыз. Ош менен Бишкекте бет каптарды чыгарган жергиликтүү өндүрүш жолго коюлду. Күн мурун өлкө аймактарына 630 000 даана бет кап жеткирилген. Жарандар аларды көп санда ашыкча сатып алгандыктан тартыштык жаралууда. Бүгүнкү күндө бекитилген баасы 10 сом. Бир адамга 3 даана бет каптан ашыкча сатылбайт. 624 ИВЛ бар Кыргызстан боюнча. Ошонун жүздөөүн биз ушул коронавирус случай болсо резервде кармадык. Андан тышкары мен бул жерге айтып кетишим керек. Кытайдын тажрыйбасы боюнча ооруган адамдардын 5% ошо ИВЛды гана муктаж болот да. Ошон үчүн бизде жетиштүү. Андан тышкары эми биз баягы сактанганды Кудай сактайт дегенде азыр ИВЛдер боюнча кээ бир бизнесмендерди алып беребиз деп аларга да спецификация бердик. Биздин донорлор да айтышты, аларга да азыр жакшы спецификация берип, негизи донорлордун акчасы менен бир дагы ушу палата интенсивдүү терапияларды да көбөйтүп коелу деп атабыз. Ал арада Кыргызстандан бир нече чет өлкөлөргө каттаган рейстер токтотулду. Анын ичине Россияга болгон каттамдар да кирет. Өкмөттүн бекитилген иш планынын негизинде бардык тиешелүү мамлекеттик органдар тарабынан 7 облуста тең иш-чаралар уланууда. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Калыс Ахматов билдирди. Анын айтымында учурда республиканын жалпы аймагында өзгөчө абал тартибин жарыялоого негиз болчу коркунуч жок экендигин айтты. Эгерде бир райондо 2 айылдан ашык кооптуу жер болсо, райондук деңгээлде өзгөчө кырдаалдар режимине кирилет. Областтыкта болсо ошо 2 райондан ашык жерде бүгүнкүдөй шарттар каралса, анда областтык деңгээлде
өзгөчө кырдаалдар режимине кирилет. Эгерде республикага кирде турган болсок, бир областта ушундай коркунучтар пайда болсо, анда республикалык деңгээлде өзгөчө кырдаалдар режимине киргизүүгө атайын мыйзамда жазылган. Ошондой эле Ахматов 2 айдан бери алдын алуу үчүн жүргүзүлгөн иштердин да жардамын тийгенин айтты. Өлкөдө коронавирустун жайылышын чектеп, аны жок кылуу үчүн Япониянын тажрыйбасы колдонулмакчы. Калктын 85% жеке гигиена менен тазалыкты сактоонун бир катар эрежелерин так аткарганда, максималдуу түрдө коронавирустун таркап кетишин алдын алуу мүмкүн. Ар бир адам ар бир 15 мүнөт сайын кайнак суу ичип туруш керек экен. Анткени бул оору ысыкка туруштук бере албаганына байланыштуу. Андан тышкары экинчи эрежеси ар бир 2 саат сайын колдон келсе тузду суу менен оозду чайкап туруш керек экен. Үчүнчү эрежеси ушу карын катташты азайтыш керек экен. Төртүнчү эрежеси жашап комнатаны ар бир 2 саат сайын тазалап, дезинфекция кылып турса, бул жеке гигиена боюнча экен. Барыңарды жакшы билесиңер, бизде ушу магазин, базар биздин жашообуз жок. Ошого карата атайын аякта да правиласы бар экен. Ошолор жеке ишмерлер, базарлар ар бир 2 саат сайын иштеп аткан жерлерин дезинфекция кылып, санобработка кылып туруш керек экен. Казакстан менен Орусиянын чек арасындагы кыргыз жарандарынын маселелери эртең чечилери күтүлүп жатат. Учурда Казак-Орус чек арасынын 2 бекетинде 120 кыргыз жараны жана 60 техника бар. Бул тараптан Сырткы иштер министрлиги бир топ иштерди алып барып атат. Бүгүн Россиядагы биздин консул Тамагачтарды керектүү жарандарга керектүү бүт шаймандардын баарын алып бүгүн ачага чыгып кетти. Андан тышкары жакын арада ошо эртең кечке чейин бул маселелердин баары чечилет деген маалымат бар. Мен жакын бияка келердин алдында эле ошо Сырткы иштер министрлигинин өкүлү менен сүйлөштүм. Эртең кечке чейин чечилет деген маалымат. Республикалык штаб маалымдагандай, өлкөдө обсервацияга жана жаткырууга 1992 орун даярдалды. Ага ылайык Манас аэропортунда 803, Саламаттык сактоо министрлигинин жаткырып дарылоочу мекемелеринде 504, министрликтин дарылоо мекемелеринде 160, 5 күнгөй аскер госпиталында 75, Эркештам көзөмөл өткөрүү бекетинде 170, Тору карт көзөмөл өткөрүү бекетинде 100, Ош аскер госпиталында 70, Ош аэропортунда 40 жана Оштогу Барчын медициналык борборунда 70 орун дайындалган. Акыркы маалыматтар боюнча дүйнө жүзүндө 159 мамлекеттен 223 000 киши коронавирус жуктурду. Алардын арасынан 9 000ден ашык киши каза таап, 84 500 киши сакайып кетти. Мээрим Дүйшөналиева, Жантай Макенов, Пирамида.